Бүгін 14 июль 2020 жыл Кажырсай шаарында пансионатта таңкы күн нурун көлдүн жээгинен тосуп жатам. Мынакей көл толкуну жакта дагы эжебизге көз келгенбиз дагы мынакей таңында көл. Он 13 июль 20 жылы кече биз Макмал креатив коомдук чыгарманын мүчөлөрү болуп фестиваль өткөрүп, жаңы китептин бет ачары болду. Азыр кырдаалда, Орок кырдаалда өтүп кеткен инсандарыбызга, ата бабаларыбызга арнап дасторкон жайып Куран окуттук. Алла Таала ушул Кураныбыз кабыл болуп, Кыргыз элинде тынччылык болсун, апаттардан алыс бололук, бизден келген оор кырсыктарыбыздын баары ушу менен чыгып кетсин деп кече өзүбүздүн курмандыгыбызды жасадык. Бактылуу элежеге абдан ыраазычылык баарыбыздын билдирдик. Ушундай шартта дагы бизди башыбызды чоңултуп, ынтымак түзүп, алыс болсо дагы биздин акын жазуучуларыбыз да келип, кече каалоо тилектерин баарын айтып кетти. Мынакей ысык көлдө күн чыгып келе жатат, саат 6-дан өттү. Мына биз 5:30 эле келип, эжекөз ушу күндүн чыгышын тосолу деп көлдүн жээгинде жүрөбүз. Карачы кандай гана сонун керемет жер, кандай гана сонун. Мынакей жактан эже дагы сүрөттөрүн тартып атат. Кандай гана сонун таштар көлдүн жээгинде. Мынакей ушинтип эле кыргыз элибизге күн чыгып, дайыма күндүн нуру менен тазаланып, ушул кыргыздын касиеттүү көлү менен кандай дүйнө жүзүбүзгө биз таанылып атабыз. Ушул көлүбүздүн жакшы касиеттери кыргызды колдоп, арыланып, тазаланып, кыргыз элибиз аман болуп, гүлдөп, өсүп, кийинки урпактарга биз дагы көлүбүздү сактап берелик. Ушул көлдү дагы биздин ата бабаларыбыз сактап келген. Мынакей азыр мына кадимкидей күн уже көтөрүлүп калды. Ушунчалык кандай кооз керемет. Ушу Аллага, Кудайга, жаратканга миң мертебе ыраазымын. Ушул күндү көрүп, ушул жерде турганыма мен абдан ыраазымын. Кыргыз элиме тынччылык каалап кетем. Дүйнө жүзүбүздө ынтымак болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Кыйынчылыгыбыздын баары артта калсын. Кыргыз элибиз өсүп өнүгөлүк. Бар болуңуздар. Рахмат.